суицидке түшкөн адамдардын көпчүлүк бөлүгү кандайдыр бир көйгөйлөрдөн чыга албай калган учурларда өздөрүн ойлошот. Ушул өлсөм кутулам, мен өлсөм эле проблемаларым чечилип кетет деп ойлошот, бирок андай эмес. Негизги биздин милдет бул жерде көбүнчө психологиялык жактан тарбиялоо болуп эсептелет. Анткени ошол секирем деген жарандарды көбүнчө психологиялык жактан сүйлөшүү жолдору аркылуу алып калууга аракет кылабыз. Базаны түзүп атабыз. Суицидке кабылган жаранды жогору жагынан секирип, психологдор алаксыткан убакта секирип куткарып калат. Hazır 3-cü kavattан секирем деген жаранды biz алдын ала куткаруу иштерин жасап жатабыз. Батутtu жайдык. Батут 16 метр бийиктикте 100 килограммга чейинки жаранды сактап калат. Узуну 8, турасы 6 метр, килограммы 92 килограмм. 1 минутага жетпей даяр болот. Ушул куткаруу кызматы тарабынан атайын ушул шаймандарын, авариялык куткаруу автоунааларын текшерүү, ошондой эле биздин куткаруу кызматынын жүздүк курамынын потенциалын, төмөн даярдыгын жогорулатуу максатында атайын машыгуулар болуп өттү. Ушул шаймандарды колдонуу менен биргеликте машыгуу болуп өттү. Машыгуунун жыйынтыгында мындай машыгуу жакшы деңгээлде өттү десем болот. Себеп дегенде ушул мына бизге келген шаймандардын жакшы иштеп, ар кандай кырсыктарда ыкчам жабырлануучуларга ыкчам жардам көрсөтүү.